Салам достор, бүгүн сиздер менен баклажандан эң оңой салат жасайбыз. Бул салатты баарыңыздар эле жасап жүрсөңүздөр керек. Ошентсе да жеңилдетилген ыкма менен сиздерге жасап көрсөтүүнү чечтим. Эң алгач баклажанды тегерекче формасында кесип алабыз. Эми бир жумурткага туздан сээп, чалып, жакшылап аралаштырып алабыз. Эми тууралган баклажандарды мынтип жумурткага чылап, тарелканын бир четине тизип алабыз. Ысып турган сковородкага өсүмдүк майын куюп, баклажандарды салып, эки тарабын кызарта бышырып алабыз. Бир тарабы бышкан соң, экинчи тарабына аударып, кызарта бышырабыз. Мынакей даяр болду. Эми 2-3 тишче сарымсакты майдалап туурап алабыз. Ал эми помидорду өзөгүн алып салып, видеодо көрсөтүлгөндөй формада кесип алабыз. Эми аны жакшылап туздайбыз. Даяр болгон баклажандарды алып, ортосунан бүктөп, ортосуна помидор менен чеснокту салып, тарелкага тизип алабыз. Биз көбүнчө тегерек формасында жасап көнүп калганбыз. Бирок аны жегенде бир аз ыңгайсыздык жаратат. Ошондуктан мына ушул ыкма менен жасап алсаңыздар, жегенге оңой. Эми аны укроп менен кооздоп, дасторконго тартып берсек болот. Видео сиздерге пайдалуу болду деген ойдомун. Эгер жаккан болсо лайк басып, каналга катталып, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө достор.